даамдуу азыктардын жасалуу жолун көрсөтүп, өзгөчө рецепттерди сунуштап келген Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн да биз өзгөчө инсандын үйүнө конокко келгенбиз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Бийчи, өрчү, жөнөкөй, сулуу кыз Жайнагүл Тентиева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, барыңыздар. Бүгүн жалпы тиле көрүүчүлөргө жана ошондой эле Наар көрсөтүүсүнүн көрмандарына кандай рецептти сунуштайсыз? Мен бүгүн өзгөчө тамакты десем болот да. Сиздерге алып келдим. Жасалыш жолун көрсөтүп, мен өзүмдүн эжемден үйрөнгөм. Эжеме апам үйрөткөн дегендей. Бул тамакты азыркы мезгилде эч ким жасабайт болуш керек деп ойлойм да. Себеби бул бизде ошо Кыргыз элинде илгери жасалган экен. Чоң анелерибиз жасашкан экен. Анан кийин ошол. Жакшы. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, үй бүлөлүк рецептти сунуштайт экен. Тамактын аталышы эмне деп аталат? Бул курдак болот. Кадимкидей эле кой этинен жасалат. Буну мен түнү даярданып, мариновка кылып, эң кеминде дегенде 4 саат же 6 саат дымдалып туруш керек. Анан кийин буга бардык нерселер кошулат. Ошолорду кошуп, эмне болгондон кийин бул бышканга даяр болуп калат да. Азыр ошол жерден биз баштайбыз жасап. Жакшы. Мына көрсөтсөк болот да, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр болсо Жайнагүл Тентиева мариновкасына эмнелер кошулган, сөзсүз түрдө айтып өтүш керек да бул жердечи. Ооба. Эң биринчи кой эти, андан кийин кой эти өтө чоң эмес турап алып, анан мурч, туз, ошо бардык нерселерди кошобуз. Уксус кошулат, кошулбайбы? Жок. Кошулбайт экен, Демек, ар кандай татымалдарды кошуп эле, урматтуу көрүүчүлөр, маринадтап коет экен, анан 4 сааттын ичинде бул нерсе даяр болуп калат. Негизи бул ушул боюнча эле бунун өзгөчөлүгү ошол картошка же эч нерселерди кошпойбуз. Ошо пакеттен чыгарып эле азыр бунун үстүнө суу куябыз. Мисалы үчүн курдакта негизи беркинде курдакта майга курулуп, пиязды куруп, анан этти куруп жасайт да. А буда өзгөчөлүгү ошондой суу менен бышат да. Суу менен, буу менен бышат. Анан бул баягындай ооруларга, давлениясы барлар үчүн же болбосо баягындай кан басымы көтөрүлүп кетип, бардык ооруларга шипа десе болот да. Дарылык касиети өтө жогору. Эч ким коркпой эле жесе болот. Бизде ошо үйдө дагы ошол меймандар келсе ошондой тамак жасап эме кылабыз көбүнчө. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерге май куюлбайт экен. Эң негизгиси бул тамактын сыры ошондогу деп ойлойм да. Сууга бышат экен, Сууга бышат, анан жогоруда Жайнагүл айткандай эле, чындыгында бейтаптар эгерде мүнөздүү тамактарды жей турган болсо, дал мына ушул. Ооба, ошо мүнөз, апам айтат ошентип. Мүнөздө жеген тамак диета катары дагы эме кылса болот деп айтат да. Маринадталган этти биз сковородкага салып алдык. Эми мунун үстүнө канча өлчөмдө суу керек деп атат? Буну мындай суу көмүп туруш керек, көмбөй туруш керек да. Жакшы, келиңиз, куябыз биз. Жок, азыр эмени жандырып алайлык. Ушу буга эч нерсе кошулбайт. Бардык нерсе кошулган үчүн буга биз эч нерсе кылбай эле ошол коюп туруп эле суу куюп коебуз. Кайнагандан кийин бай үстүндө чыгып калат го, ошол нерселердин алып коебуз да. Азыр кайнагы чейин күттүрөбүз. Жакшы. Андан кийин сөзсүз түрдө сковородканын бетин жаап, дымдап. Жок, бетин жаппашыбыз керек. Азыр кайнаганга чейин сөзсүз түрдө ачык болуш керек. Андан кийин 1 саат өзү негизи кайнайт, өтө көп эмес отто. Ошол 1 сааттан кайнагандан кийин отту кичине азайтабыз. Андан кийин дагы ошондой дагы 1 саат кайнатыш керек да. 2 саатта бышабы, Ооба, 2 саат андан да көп болсо андан да жакшы болот. Эт аябай сонун болуп, мындай оозго киргенде эле өзү эле эркете турган болуп калыш керек. Сөөгү да бышып калбайбы? Ошто болуш керек. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, демек бул тамак аябай даамдуу болот деп ишенип туралы. Сөзсүз түрдө даамын татып көрөбүз да. Эң негизгиси кайнап бышкан тамак аябай даамдуу болот деп айтып калат. Ооба. Анан бул эски рецепт экенден дагы бир жолу
эсиңиздерге сала кетебиз. Ооба. Демек, маринадтап койсоңуз эле, аны салып коюп алып, башка жумуштарды бүтүрө берсе болот экен, Ооба, ошондой кылса болот. Өзүм көп деле жасабайм, ошо эжемден үйрөнүп, кээде эле ушинтип эме кылам. Болбосо ошол эжем өзү жасап берет дегендейчи. Биздин наар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул шаарыбыздагы Хутордо кафеси. Эгерде сиз даамдуу азыктар менен азыктанып калсаңыз, дал мына ушул кафеге барсаңыз болот. Ардактуу көрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Жайнагүл Тентиева сиздерге куурдактын өзгөчө жасалуу жолун көрсөтүп жаткан кирбези. Азыр болсо биз салат жасайбыз. Бул салат жөнөкөй эле салат, сүйлөшкөнчө, жөнөкөй эле. тамактын бышышын күткөнчө жасап турсак, көбүнесе. Ооба, кольцо кылып турасыз. Тегерекче. Тегерекче кылып турасыз. Жайнагүл ашканада кандайбыз? Ашканада мыктымын деп деле айта албайм да эми. Негизи кандай десем, баягындай го, илхам келгенде бардык нерсени сонун жасайсың да. Анан илхам келгенде жакшы эле кылам. Канча тамактын түрүн билесиз? Санап көрдүңүзбү? Билбейм, мен санап көрбөпмүн. Негизи адам мындай кылалбайм, мен кылалбайм деген уят деп ойлойм да. Бардык нерсени адамдын колунан келет деп апам айтат мага. Үйрөнгөнүң өзүң үчүн, кылганың мен үчүн депчи, биз үчүн деп. Кичинекейимден ошо көп эле эмелерди үйрөттү, бирок азыр баягындай чармачы болгон үчүн көбүнчө үйдө болбой калабыз да. Көп нерселерди эсимден түшүп калат. Көбүкчөлөрүн алып коюшубуз керек, сөзсүз түрдө. Азыр биздин курдагыбыз 1 саат өттү, кайнап бүттү, даяр болду. Эми отту азайтып туруп, үстүн жаап коюшубуз керек. Дымдап коюшубуз керек. Дымдагандан кийин аралаштырып турушубуз керек, түбүн алып кетпеш үчүнчү. Ушул салат жасаганча сүйлөшсөк, негизинен Жайнагүл Тентиева баарыңыздарга маалым болгондой эле, бул чыгармачылыгын бийчилик өнөрдөн баштаган, ушул бийчилик өнөргө кантип келип калдыңыз эле негизи, ушул боюнча айтып бербейсизби? Анан кайсыл жактан үйрөндүңүз бийлегенди? Бул бийчилик өнөргө мен өзүм негизи Каракылжыдан болом. 2006-жылы окууга тапшырып бул жака келип, анан ошол университетте бийлеген кыздарды тандап, ал убакта 2006-жылдары би группалар жок болчу да. Аз болчу. Бар болчу, бирок ушун 3 же 4 ушундай эле болот. Бар болчу шаардачы. Анан ошо эң биринчилерден болуп десем деле болот. Акбике деген группа бар болчу. Фатима Нуралиева деген эжеке азыр кайтыш болуп кетти. Ошол эжекебиз бизди Акбике деген группа кылып ачты. Ал убакта Роза деген би тобунда биздин жетекчибиз үйрөнүп келген болчу. Ал бизге үйрөткөн. Ошо андан кийин 2012-жылы ал группадан мен чыгып, мен өзүмчө группа ачтым. Наздеми деген группаны. 2012-жылы. Демек, бийлөөнүн кайсы түрлөрүнө өзгөчө басым жасайсыздар? Улуттук бийлер болот, сөзсүз түрдө. Ошол. Да, мен айтайын. Адамдан чыгармачылык талап кылат эмеспи? Күн сайын өсөт дегенде, мисалы үчүн негизинен улуттук бийге басым жасайсыз деп атасың. Башка бийлерди дагы сөзсүз түрдө үйрөнгөнсүздөр да, Үйрөнгөнсүздөр.
азыр дагы өнүктүрүү үчүн мындай кандайдыр бир мастер класстар болуп турабы деги? Бизде борбордо болуп турат, чакырат, анан барып окуп келебиз. Азыр эми чынын айтыш керек, көптөн бери бара элекмин, бирок кыздарымды жөнөтөйүн деп атам да, барып окуп келип, анан кийин бул жака жаңы бийдин техникаларын, жаңы эмелерди үйрөнүп келет да. Ошол анан кийин негизи бул бий деген спорттун да бир түрү деп айтам да. Бийлеген кыздар эч качан мындай көп ооруй бербейт, сымбаттуу болушат. Кыздарга эң керек деп ойлойм да. Бат картайбайт, Албетте, ооба. Бул спорттун бир түрү болгондуктан түбөлүк жаштык десем дагы болот. Кандай адам бийчи болот? Эрки күчтүү болуш керек. Анан аракети жакшы болуш керек. Ийилчек болуш керек. Ошодон сиз бат эле үйрөнүп, анан өзүнчө бир топ ачып чыгыпсыз, Ооба. Жакшы. Мына көп жыл болуп калыптыр чындыгында бий жаатында жүргөнүңүзгө. Андан кийин эле жакын арада 3-4 жыл болду, ырдай баштадыңыз да. Эмне үчүн бий жанрынан ушул ырдоо жаатына өттүңүз? Бул эми бийди дагы, ырды дагы бири-биринен бөлүп кароого болбойт да. Бул деле искусствонун бир түрү десем болот. Негизи бул кичинекейимден бери мен ырдайм деп көп кыялданчумун да. Кичинекейимде ар нерсе бул ар ким болгум келе берет го. Врач болом дечүмүн, анан ырчы актриса болом деп ушинтип. Анан өзү негизи чармачыл чөрөдө, чармачыл үй бүлөдө өстүм десем болот да. Чоң атам аябай комузду мыкты черткен комузчу киши болгон. Өзүм апам аябай жакшы ырдайт. Андан кийин ошо апам айтып калат, ырдап эми биле эле жүрө бермек белең депчи, ырдап тааныл элге деп. Ошондуктан бир 4 жыл болуп калды. Бизге эми бул ырчылык оңой эле сезилгени менен ушул чөрөдө жүргөнүм канча жыл болсо дагы аябай өзүм сезип билдим да. Аябай оор жумуш экен, кыйын жумуш экен. Эми бардык эле жумуштун кыйыны, анан кийин ошол менен эле баягындай өзүңө жаккан үчүн билинбей кетет экен да. Жакшы. Демек бүгүнкү күндө бийлейсиз дагы, ырдайсыз дагы. Же болбосо жаштарды бийге тарбиялап эле анан ырчылык жаатта алып кетти. Ооба, Кудай буйрса мындай максаттарым өзүм кыялымда аябай мындай башкача нерселерди пландап ушундай иштесемби деп жатамын да. Ага эми только жалкоолонбой иштеш керек деп ойлоймун. Канчалык көп аракет кылып, канчалык көп иштесең, ошондо өзүрүн берет деп ойлоймун. Анан эми өзүм максаттарым эми ал нерселерди, мындай максаттарды, нерселерди көп айтпаш керек экен да. Көбүнчө ал ошондой убакта айтылып кеткен убакта аткарылбай калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн сыр кылып сактап турасыз. Сыр кылып сактап турайын. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына пиязды да туура болдук. Пиязды биз салатка кошобуз. Чындыгында бул салаттын өзгөчө даамын чыгарат десек болот да. Ооба. Биз ошо пияз, чеснокту көбүнчө озуз эме болуп калат, чытанып калат деп жебейбиз да. Негизи бул пияз аябай ден соолукка пайдасы көп да. Ал убакта мына укропту чайнап коюш керек, ошондо оздогу жагымсыз жыттар жоголот экен. Мына сага кеңеш. Мына сөзсүз түрдө укропту да алганбыз да, ошон үчүн. Ооба, укропту ошон үчүн бардык тамакка. Ооба, майдалап турат. Биздин курдагыбызды аралаштырып турушубуз керек. Эме болбош үчүн. Астына тартып кетпеш үчүн, күйүп кетпеш үчүн. Астына тартып кетпеш үчүн. Курдактын суусун баягындай кичинекей жаш балдар ичип өтүп же ушундай бат эле ооруп калышат да, алардын организми баягындай кичинекей болгон үчүнчү. Ошого эме суйгун оозуна мындай тамчылатып койсо сразу басылат да. Ошондой дарылык касиеттери аябай көп
жаш балдардын эмес, бул чоң эле адамдардын деле жоруп калганда, ошондой суук тийип калганда. Эл арасында мен чоң энелерден угуп калдым, сөйлү кылып деп ооба. Ошондой айтып калышат, Биздин наар көрсөтүүсүнүн каарманы дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, ырчы бийчи Жайнагүл Тентиева. Мына тамак бышка аз эле убакыт калды. Ооба, кудай берсе даяр болуп калат. Салатты даярдап туралы. Биз азыр туз салабыз, татымына жараша. Жакшы, буну тарелкага салып койсок, жакшы тарелкага салсак, анан тамагыбыз да бышып калды. Биздин тамак кудай берсе бышты. Азыр буну тарелкага салып, анан татымын көрөбүз. Бул ушундай, башында айтып кеткендей, сууга, анан кийин буга бышат. Биздин көрсөтүүнүн өнөктөшү бул шаарыбыздагы Хуторда кафеси. Эгерде сиз чакан той маареке өткөрүүнү кааласаңыз, дал ушул жака кайтылсаңыз болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй Жайнагүл Тентиева апасынын жакшы бир рецепти менен бөлүштү. Мына өзүңүздөр көргөндөй жакшы бир куурдак жасады. Куурдак азыр гана көрүүчүлөр кошулган болсо, негизинен сууда бышат экен, койдун эти жана ошондой эле маринадталган 4 саат мурда, анан суу 2 стакан суу кетип. Эң кеминде 4 саат болуш керек. Ооба, эт канчалык ошо көлөмүнө жараша суу куябыз. Анан бул ошол өзгөчөлүгү, куурдактын өзгөчөлүгү. Бул да анан кийин сууда бышкан үчүн бул бай айттыңыз го, мүнөздөлүп жейилген тамактардын катарына кирет. Диета катары дагы колдонсоңуздар болот. Баягындай жүрөгү ооругандар коркпой эле жей берсеңиздер болот деп айта аламын. Тамак бышты, мына столдун үстүндө турат дегендей. Эми болсо татып көрөбүз, Азыр мен сизге салып берем. Үйдө даам жасап көрөсүз да? Ооба, сөзсүз түрдө. Эгерде даамдуу болсо, үйдө сөзсүз түрдө жасайбыз. Келиңиз татып көрөбүз анда. Тамагыңыз даамдуу болсун. Рахмат чоң. Көп убакыт күттүк, эми даамдуу болсо керек деп ойлоп жатабыз. Тузу жакшы эле? Шындыгында. Бул тамак менен сөз түрдө ошо помидор менен бул жакшы өтөт. Кимде-ким тамактанып жаткан болсо, баарына тамак таттуу болсун. Ооба. Чындыгында куурдак негизи көп жегенбиз. Бирок бүгүн Жайнагүл жасаган куурдак, урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө экен. Ошон үчүн сөз түрдө сиздер дагы бүгүн көргөндөй кылып жасаңыздар. Ошол рецепт менен, Ооба. Ошол рецепт менен жасап көрүңүздөр. Балким сиздерге да жагат деген ойдобуз. Рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп программага катышып жакшы бир рецептти
телекөрүүчүлөргө сунуштаганыңыз үчүн. Сіздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым бар болуңуздар. Жалпы кыргыз эли аман болсун. Ар дайым жерибизде тынчтык болсун, бардык үйдө жакшылыктар болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы. Ар бир үйдө, ар бир дасторкондо ушундай жакшынакай куурдактар жасалып турсун, Ийгиликтер болсун. Рахмат. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батсак айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар Дамдуу болсун.